Мына ушундай жарнамалык тыныбыдан соң биз кайрадан эфирибизди улантабыз, урматтуу телекөрүүчү. Бизден алыспаңыз, анткени бүгүн бизде абдан пайдалуу маалымат бере турган, биздин жашообузду өзгөртүүгө, таарыныч, бизди артка тартып жаткан адаттардан арылууга, ошондой эле жашообуздагы терс эмоциялардан, капачылыктан же болбосо карьерабызда, жумушубузда же жашообузда алдыга жыла албай жатсак, бир көйгөйүбүз бүтсө, экинчи көйгөй башталып атса, демек бүгүнкү эфир сиз үчүн, урматтуу телекөрүүчү. Анткени бүгүн бизде конокто заманбап психолог Чолпон Серкебаева бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келиптирсиз. Чоң рахмат. Негизи ушул кванттык психолог деген эмне өзү? Кванттык психолог деген эми бул кванттык механика, кванттык физикадан эле келет. Эми квант десе элдин баары бир башка тема деп түшүнүп кетип атышат. Капа болуп, бул каяктан чыкты деп. Анан бул квант деген кванттык механика, кванттык бөлүкчө дегендерден жаралган нерсе. Мына мисалы үчүн биз бирөөнө телефон чалып атабыз, болгону экөөбүз эки кирпич менен эле сүйлөшүп атабыз да, мындай караса провод да жок. Вот экөөбүздү байланыштырып атат. Эмне байланыштырып атат деп ойлойсуз мисалы? Телефон же интернет деп түшүнүп атабыз, туурабы? Бирок бул чындыгында как раз ошол эле кванттык бөлүкчөлөр, толкундар жөнүндө маалымат болуп атат. Эмнегедир кванттык десек эле токтоп калып атабыз, телефон менен байма-бай барыбыз, пайдаланып атабыз. Мына ошон үчүн кванттык психология деген эмне? Бул кванттык бөлүкчөлөрдүн кандай иштегени жөнүндө эле маалымат беребиз. Биздин жашообуздагы көп нерсе так ошол биздин оюбуздан жатат. Биз ойлойбуз, оозубуз менен эле айтпасак, ойлоп койсок, бул эч ким көргөн жок дейбиз. Ааламга бакырып чыгып атканын эч ким байкабайт анычы. Анан айтып атышпайбы, эмне үчүн менин жашоомдо могу көйгөй болуп калды? Эмне себептен? Мен ошону изилдөөчүмүн, изилдеп, эмне себептен бул мындай же тигиндей ситуация болуп калып атат адамдарда? Эмнеге мындай адамзат кыйналып атат өзүнөн өзү? Эмнеге? Бул суроого мен өзүмдүн турмушумдан келдим десем болот. Көп нерселер болду, ден соолугум боюнча дагы болду. Ушул сыяктуу нерселер көп болду. Мен мунун байланышын түшүнгөнчө көп убакыт өттү. Эми психолог деген ким? Бул баягы өзүңдүн кыйналганыңда жан дүйнөңдү сезип билип, ошону жон териң менен өтүп, анан бунун байланышы биякта жаткан турбайбы дегенде анан ошол адам психолог боло алат го. Кандайдыр бир өлчөмдө десем болот, ар бир адам психолог. Анткени жашоо өзү өөрчүтөт аны. Негизи чет мамлекетте, айрыкча Америка Кошмо Штаттарында деп айталы, ар бир жарандын өзүнүн жеке психологу болот. Бизде болсо койкой мен психологко барбайм деген учур да бар болчу, бирок азыр биз психологко барып баштадык. Себеби психолог менен психиатрдын айырмасын билбей эле психолог десе көпчүлүгү коркуп атканда, мисалы психолог бул жан дүйнөнү тазалап, дарылап, туура жол көрсөтсө, психиатр бул психикалык оорулары бар адамдарды, денени дарылайт. Сизге учурда кандай көйгөй менен айымдар көп келишет? Ушул жан дүйнөсүн дарылатканга эмне көйгөй менен көп келишет? Эмне көйгөй? Эң чоң көйгөй акча маселеси. Андан кийин ден соолук менен келишет, мамиле менен келишет, анан миссия. Чындыгында акча маселеси биздин физикалык дене бар болгон соң биз аны жуушубуз керек. Биз мындай деп түшүнөбүз да, акча байлык, акча болсо анан байып кетебиз. Бизде мындай түшүнүк кичине, кандай десем, азыракпы же тайкыракпы же бир жактан карап атабызбы деген сөз да. Адамдар муну түшүнсө батыраак өздөрүнө келет эле да. Акчаны байлык үчүн, акчам болсо бүт нерсени чечем деп ойлошот да. Мен дагы ошентип, менин да болум акча болчу чындыгында. Вот ошон үчүн акча издеп жүрүп мен көп нерсени басып өттүм окшойт. Ошон үчүн баягы айтып бере турган сабактарым бар окшойт деген да. Негизи бул акча биздин денебизди таза күтүш үчүн, самын, шампунь элементарно, кийинтиш үчүн, жагымдуу төшөккө жаткызыш үчүн элементарно, жакшы төшөккө жаткырыш үчүн, жакшы машинеде ташып жүрүш үчүн, анткени дене бизге аманатка берилген, туурабы? Жакшы ойлор менен тамактандырыш үчүн, деги эле тамактын жакшысын бериш үчүн, мына ошон үчүн гана керек бизге акча. Эмнегедир акчаны биз кандайдыр бир өзүбүздөн оолактатып алган үчүн акча дагы бизден оолак турабы деп да ойлойм да, өзүмдүн баягы изилдөөлөрүмдү карап отурганда. Бул биздин гана аманатка берилген денебизди ичинен да сыртынан да таза күтүү үчүн берилет. Бизде дене болгон соң кээ бирөө мисалы үчүн акчанын мага кереги жок, акча бул деген нерсе жок. Себеби биз денебизди күтүшүбүз керек. Самын сөзсүз сатып алабыз да, сурап барабызбы бирөөнө деген сөз. 3 маал тамак беришибиз керек. Акча керекпи? Керек. Акча биздин денебиз болгон соң
бизге акча необходимо, просто керек, зарыл. Анткени тамактандырышыбыз керек, ичиндиришибиз керек, кийиндиришибиз керек, жакшы машинеде ташышыбыз керек. Анткени аманатты биз кандай жеткизип беребиз, так ошондой биздин дагы денебиз аманат. Ошон үчүн гана керек бизге. Эми акча боюнча көбүрөөк келет деп калдым. Ооба. Анан акча жакшы иштеп таппай жатам деп келеби же кантип акча көп иштеп тапсам болот дейби же мен баягы бизнесте кыйналып калдым же туура жол көрсөтө албай адашып калдым деп келеби. Психологко барсак, демек биздин финансылык жашообуз дагы жакшырабы дегеним да. Сөзсүз жакшыраак. Эң биринчи акчаны албай аткан адамда кеп бар. Баары эмне деп келишет? Акчам жетишпей атат. Акчам жетпей атат. Бияка чөйсөм өп чап эле жетет. Көпчүлүк ошентип келет. Акчам көбүрөөк болсо көбүрөөк суроону чечет элем, же болбосо көбүрөөк нерсеге жетишет элем деп келишет. Чындыгында акчанын эмне үчүн аларга ошондой аз келип атканын адамдар көп байкашпайт. Өзүңүз деле байкаган болсоңуз, жашооңузда кайсы бир учурда көп акча келген учур болгон. Бизди ааламга жаратканым дейбизби, Кудайым дейбизби, ата энебиз дейбизби, айырмасы жок. Бизди өзүбүздү биринчи жараткан. Бизге кандайдыр бир ырыскы берилип турат. Ошон үчүн жана кыргызда айтылган, ырыскы бүткөн күнү адам өлөт деген. Ошол ырыскы деген нерсе бар. Бирок биз ошол кандай десем, өзүбүзгө ошол келген акчадан эчтеке ыраа көрбөй, анан тигиге калып калса мага дегенде, анан биздин кранды жаап коет экен да. Мындай түшүнүктүү болсун үчүн айтып атам да, эми мен. Түшүнүп атасыз да. Ошол жердеги акчанын агылып келип аткан булакты бекитип коет экен. Сен өзүңдү сыйлаганды, өзүңдүн бар экениңди түшүнбөй атырсың. Мен сага берип аткам негизи. Биринчи өзүңдү, анан калгандарына берсең туура болмок деп атат да. Биз эмне кылабыз? Биз баарына тарата баштаганда кичине сабак өтсүн деп анан токтотуп коет экен да. Кичине түшүнсүн эмнеге келгенин, өзү бар экенин сезсин деп. Биз энергиядан турабыз. Эмне үчүн кванттык деген сөзү? Биз энергиядан, атом, молекула, субатом, андан аркы бөлүкчөлөрдөн турабыз. Баарын ары карап келгенде боштук дегенди билдирет. Бул физикада биз окуп келаткан нерседе. Биз бардыгыбыз энергиянын топтомубуз. Мен да, сиз да, стөл дагы, бул физикадан баарыбыз окуганбыз, акчадагы так эле ошондой топтом энергиянын. Эгерде ошол топтомду биз ала албай турсак, бул бизде маселе болуп атат. Көпчүлүк учурда мага келген айымдардын көйгөйү, биз кайсы бир убакта капа болуп, же болбосо кайсы бир учурда стресс бала чакта алып калган абалда калып атат. Паспортто 40-50 көрсөткөн менен жашыбыз, нары жакта 4-5 эле жашта. Биздин программаларыбыз 7 жашка чейин баардыгы көпчүлүгү 80% кирип бүттү. Андан кийин чоңойгондон биз чоңоюп атабыз, акыл эсиз жок, ошонун эле проекциясындагы варианттар менен жашап келатабыз. Мен муну изилдөөчү психолог катары айтып келем да, себеп дегенде өтө кызыктуу нерселер бар. Көпчүлүк учурда 60-дагы эжелер келет, бирок баягы капачылыктын айынан тиякта калып калган. Дүнүйө, мүлк баарын топтоп атат, бирок өзүндө жан дүйнөдө тынчтык жок болуп атат. Ошон үчүн келишет мага. Менин жан дүйнөмдө тынчтык жок болуп атат. Кандай учурда тынчтык жок болот? Эмне болгондо? Көп ой ойлогондо. Ар кимдин тагдырында болгондо. Тагдыр деген дагы кызык нерсе бар эми. Мисалы үчүн ар бирибизде тагдыр бар. Анан биз деп ойлой баштайбыз. Балам мынтсе экен, балам тигиндей болсо экен, жолдошум мындай болсо экен. Тиги ар кайсы ушул учурда адамдын өзүндө эмне үчүн ойлойт экен? Адамдын өзүндө энергия жок болгондо биз барып энергия ала баштайт экенбиз ошол ой менен. Бул бөлүкчөлөрдөн биз энергиядан турабыз деп атпайбызбы? Биз айтып атабыз, эмне эле келип эле бирөө чабышып урушуп калды деп. Биз энергиясына кирген гана адам бизге конфликтке келет. Эмне үчүн? Анткени биздин ичибизде конфликт бүт элек. Кайсы конфликт? Бая бала чакта болгон окуялар, көргөн, уккан, биз менен болгон окуялар. Биздин ичибизде конфликт жашай берет экен. Ошол конфликт бизге өмүр бою тынчтык бербейт экен. Мисалга алсак, балдар кичинекей чагында ата апасы бири-бири менен урушуп калганда, жүрөгүндө катуу алып алса, ошол конфликт постоянно жашайт экен. И бала, кыз балабы, уул балабы, ошол конфликтти ошол жерде калып калган. Чоң жашоосунда аял алганда күйөөгө тийгенде андан ары улантат экен. Негизи биз ойлойбуз да, менде ата энеме болгон, туугандарыма болгон таарынычым жок.
деген менен анан сизге барганда балким ошол кайсыл бир көйгөй менен барып анан ошол көйгөйүн аныктап атканда түпкү тегинде тамырында балким таарынычы бар болсо керек. Анан ошол таарынычынан арылып жашоосу кандай өзгөрдү айымдардын сизге келген бир мисал катарында айтып бересизби? Айтып бере алам. Мына көчө жакында эле, көчө эле буквально бизде жолугушуу болду. Империалда достук отелинде. Мына ошол жерде өздөрү чыгып айтып берип атты. Бир айымдын уулу сүйлөбөй атканда келген экен. Азыр сүйлөп 2-класста окуп атат. Уже мындан 2 жыл мурун келген айым. Жашоомдо ийгиликтер тынбай саякатка чыга баштадым, өзүмө уруксаат бере баштадым деген сөз. Өзүм көрө баштадым. 12 жашка чейинки баланын оорусу болсо энени дарылаш керек, мен муну дайыма айтып келем. Себеби эненин көйгөйүн бала көтөрүшөт. Бала менен эненин өзүнүн тыгыз байланышы бар. Ошон үчүн жанагы пупайына болуп атпайбы бизде киндик аркылуу. Андан тышкары бир айым келди эле, башка чет жактан бир күндө эле акчабыз жок туруп үй алып көчүп келдик дейт. Чече албай аткан суроосу бар да, ошол суроо гана кармап турат бизде. Ошол гана бизди эч жака жылдырбай турат. Тынбай акчалары эң биринчи мен үчүн маркер деп коем, мен баягы белги десек болот. Эң биринчи мен деп сурайм өзгөрүүнү. Акчаң көбөйдүбү деп сурайм. Эң биринчи маркер биз үчүн түшүнүктүү, белгилүү акча. Акчаң көбөйдүбү? Мен биринчи ошондон сурайм. Ошол аркылуу билинет. Бизде өзгөрүп кеткенде көп нерсе унутулуп да калат. Анан кийин айтат, мен көчө келди, бир айым келди, жаш эле экен, мен ден соолук менен, акча менен келген эмесмин, ден соолук. 30дан ашык оорум бар болчу дейт, эмчегимде рак деген дейт. То есть ошондой көп нерсе менен ошол бир эле жанагындай терапия алгандан кийин мен уже жакшы болуп, мен доктурга барсам баары нормальный деп айтты дейт. Мен ошон үчүн жүрөм биякта дейт, окуйм дейт. Постоянно ошондой менден консультация, кеңеш кеп кеңеш алып турат. Уулум, мисалы, уулу 12де болчу, 2 алып такыр окубай ушундай болуп, ушундай конфликт болуп аткандан биринчи өзүңөн баштачы деп ошентсем, анан мени аймак айтканда күндө 2 алып келет, анда мен дагы 2 алып кел деп айтайын, же сиздин айтканыңыз боюнча деген. Бардык нерсе ападан башталат. Апанын ичиндеги нерселерден бала анан ошону окуп айтып турат да, башкача айтканда. Биздин тегерибиздин баары окуп турган күзгүлөр десек жаңылышпайбыз. Анткени биздин ичибиздеги конфликт, же болбосо ичибизде болуп аткан окуя азыр сыртыбызда болуп атат. Ошол аркылуу эле түшүнсө болот. Кээ бир учурда көп андай мисалдар өтө көп. Кээ бир учурда биз аялдар энергиясы аз, чарчаңкы, канчалык уктасаң да уйкуга тойбой, эс алууга барсаң дагы эс алгандай болбой, бир аз үйдө бир маселе болуп кетсе эле балдарына кыйкырып, эмоциясын башкара албай калат го. Ушул учурда демек сөзсүз түрдө биз жан дүйнөбүздө тынчтык болбой жатат, психологко бар деген сигнал экен да. Сөзсүз. Психолог элдин баарында, мен мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдө бизде деле уже пайдалана башташты, байма-бай үй бүлөсү менен келгендер бар, уже балдарына советовать этип уже алып келип аткандар толтура. Мен деле башында ойлочумун психологко психиктер барат деп, потому что менде дагы бир туура эмес опыт болуп калган. Бир психологко барганымда ошентип ушундай болуп атам, мындай болуп атам дегенде түшүндүрүп бере алган эмес окшойт, же мен түшүнө алган эмесмин. Ушундай момент болгондо мен дагы ойлоп калгам, жардам болбойт экен, турбайбы депчи. Ыйлаган бойдон барып эле кайра ыйлаган бойдон кеткен да. Көрсөм кандайдыр бир жардам болду да, ошон үчүн мен дагы өнү өсүп атам. Ошондуктан азыр сөзсүз психологко барып кандайдыр бир көйгөй болуп атса, сөзсүз баруу шарт. Себеп дегенде ичиңердеги конфликт эмне болгонун адам өзү көрө албайт. Адам эч качан көрө албайт. Мен негизи психолог болом десем, үчүктасам түшүмө кирген эмес. Мен өзүм үчүн, үй бүлөм үчүн, мамиле маселеси, балдар менен мамиле маселеси, мен да ошентип балдарыма кыйкырып, өкүрүп, бакырып жатып калчумун. Эмне себептен? Негизи адамда энергия жок деген нерсе, сиз мага окшош, мен сизге окшош, баарыбызда 2 көз 1 мурун дегендей. Баарыбыз кечинде жатып уктап атабыз. Анда эмне? Бирөөндө энергия бар, бирөөндө энергия жок деген суроо болуп атпайбы? Эмне себептен? Жалкоо деген жок. Энергия жок деген сөз менин практикамда байкаганымда, кээ бирөө айтат да, мындай кылат дегендей кылам, чуркап атам, бүт дегендей тамактарды мындай жеп атам, бирок энергиям жок. Ошол учурда менин көп учурда адамдар өзүнүн ордуна турбай калат экен. Өзүнүн ордуна турбай калат деген мисалы үчүн мен мындай көрсөтөйүн. Эгерде бул адамдан мурунку адам төрөлбөй калган болсо, бул киши жок болсо,
бул бала келип мунун ордуна туруп алат экен. Ошондо энергия жок болот экен. Анткени эки тагдырды бир жашай баштайт экен. Кыргызча айтканда жарым күн жок адамдыкын, ошол убакта энергия жок. Жарым күн ал тамак-самак кылып балдарын баары багып атпайбы, өзүнө келип турат экен. Бул өтө кызыктуу нерселер. Бул баягы мага айтышат, бул психология деген далилденбеген, анан мындай тигиндей деп. Сезимдерди эч жакка алып бара албайбыз. Биздин жашообузда биз айта албаган мистикалык окуялар барыбызда болуп өткөн. Туурабы? Анда ага далил каякта? Мен сурагым келет да. Биз эки эле телефон менен сүйлөшүп атабыз. Эмне аркылуу сүйлөшүп атабыз? Ошондой суроо бергендерге бергим келет да. Интернет деп атабыз. Бирөө кармап көрдүбү интернетти? Кана ал? Мына ушундай биз баягы өзүбүзгө керектүү жагын алабыз, анан баягы психолог дегенде эле булар мындай, анан тигиндей дегенде түшүнүксүз болуп калып атат да көп адамдарга. Анан бул деген мындай, бул туура келбейт, бул жок наука дейт. Кандай жан дүйнө биринчи дүйнөгө келип атат. Эң биринчи дене да жок бизде, туурабы? Жан дүйнө келип, анан апанын ичине кирип алып, анан биз дене алып чыгып атабыз. Анан бирок көпчүлүк менин байкашымда балдар именно ошол эненин апанын ичинде кезинде информацияны көп алат экен. Анткени эне менен тыгыз байланышта, жүрөгүнүн астында, эненин жүрөгү эмне деп соксо ошонун баарын бала алып чыгат экен. Балдарыбыз ийгиликтүү болбой жатса, сиз айткандай 12 жашка чейин өнөкөт оорусар болсо же бат-баттан ооруса, демек эне алгач дарылоону өзүнөн башташ керек. Мына мага мисалы үчүн сразу балдар менен келгендерге айтам. Боюңарда барда эмнени ойлодуңуз эле? Түшүндүм дейт. Бир эле суроо. Баланы эле карай беребиз, тиякты караш керек. Балага эмнени салып чыгардык. Вот ошол жак менен иштешиш керек. Анан биз айтып атабыз, балам момундай, менен каршы чыгат, же болбосо мени укпайт, же тигиндей, же мындай. Бала эненин жүрөгү сыгылып баратканда, эненин жүрөгүндөгү орну шыпырып алып турат экен. Момундай нерсе губка жеп бекер айтылган эмес. Себеби эненин жүрөгү сыгылып баратканда бала да сезип турат. Жанагы мен деп айтып коем баягы. Капалуу Wi-Fi менен жагымдуу нерсе тарата албайсыңар балдарыңарга. Балдар менен биздин связь өтө күчтүү, ошон үчүн апа сөзсүз бактылуу болушу шарт. Анткени ар бир балаңарга состоянияңар моментте кетип турат. Сиз биякта студияда отуруп балаңыз Америкада жүрсө дагы ошол жака жөнөтүп турасыз Wi-Fi менен. Биздин Wi-Fi эгерде жарыктын ылдамдыгы 300.000 км/секунду болсо, же болбосо биз кнопканы баскандан кийин бир дегенде 300.000 километрде чуркап жетип атса, жарык ошол жерге көрүнүп атса, кванттык бөлүкчөнүн ылдамдыгы биздики бул жерде чик дегенде одновременно чик балаңарда пайда болот. Ошон үчүн жана биз бирөө жөнүндө ойлоп койгондо сразу биздин талабыбызда пайда болот, сурайт, чыгат, же астыбыздан чыгат. Вот ошону анда муну кандай түшүндүрөбүз деген суроолор бар да. Ошон үчүн биздин көзүбүз көрбөгөн, бирок сезген дүйнөдөгү баары акыйкат деп түшүнөм мен. Кыргызда эшекти сүйлөсөң кулагы угулат деп коет. Вот мына так эле өзү. Аны деле билген акылмандар айткандай. Анан кимди сүйлөсөң ошол адам көрүнөт. Негизи биз мындай көпчүлүк учурда ошол терс эмоция менен көп жашаганда, ошол терс эмоция биздин денебизге таасир берип, анан бат-баттан ооруп, көпчүлүк учурда мен угуп калганда айымдардын башым эле ооруйт деген сөзүчү. Менин башым постоянно фоновый режимде ооруп турчу. Мен цитрамон жок жүрчү эмесмин. Түшүнбөчүмүн деле. Мен уже доктурга барып деле көргөм, тигинисин мунусун баарын кылып көрүп, уже баягы кечке бара бере албайсың да. И цитрамон постоянно бирде эмес экиден иччимин. Бул это фоновый режим болчу. Мен таң калчумун, кандай адамдын башы оорубайт болду экен деп ойлочумун. Баш оору бул эмне? Контроль, чрезмерный контроль. Бул мен аябай жакшы кызмын деген, кичинекей чагында баягы жакшы кыз бол деген программага киргендер. Потому что биз кээде жыгылабыз, кээде ошибка жасайбыз, тамак жасап атканда кээде тузун көп салып алышыбыз мүмкүн. Элементарно айтат. Бирок биз ошонун баарын өзүбүзгө өтө катуу укор катары, же болбосо жаза катары, же болбосо ата энебизге туура келбей калдык деп коркот экенбиз. Бул жана отличник, синдром отличника, же болбосо аябай жакшы болом деген адамдарда өтө көп кездешет экен. Менде да бар ошол эмнеге
эмнеге мен дагы отличник бүткөм, мен кийин түшүнө баштадым да. Себеби бала кичинекей бала мисалы үчүн. Муну кой, мындай болсоң жакшысың, мындай болсо жаман дегенде бала уже көрдүңбү экиге бөлүнөт экен. Апам менен атама эгерде мен каалагандай ойносом жакпайт экем. Значит, мен атам энеме жагыш үчүн ушундай только кылышым керек. Ошон үчүн биз кыялдарыбыздан алыстап кеткенбиз. Көрдүңөрбү кандай окуя болуп атат. Анткени ата энеге жагыш үчүн ата эне өзүнүн баягы билгени менен ушул жакшы, ал деле уккан билгенин берген. Бул жерде ата эне күнөөлүү же бала күнөөлүү эмес, ал жөнүндө сөз жок. Бул жерде ар кимдин көз карашка укугу бар деген сөз. Эмнени түшүнүш керек? Менин дагы ошондой эле көз карашка укугум бар. Ооба, ата энем ошондой ойлогон, анткени ал убакта кайсы бир себептери бар алардын, туурабы? Бизге айткан. А мен мындай кылсам болот экен деген өзүнө уруксаат берүү болуш керек. Ошол уруксаат берүүнүн жогунан биз экиге бөлүнүп жүрөбүз. Ошол уруксааттын жогунан биз жашоодо ийгиликтүү эмеспиз, мамиледе ийгиликтүү эмеспиз, акчага жете албай турабыз. Эмне себептен? Себеби ата энеме жакпайт, өзүбүздүн ааламдан берилген, Кудайдан берилген талантыбыз калып кетип атпайбы? Анан ал талант дагы чыгам деп келген да. Ал экөө анан конфликт постоянно. Ошон үчүн түшүнүш керек, эмне кайсы кай жерде болуш керек дегенди ордуна коебуз. Эми сиз айтып калдыңыз, мага келген терапиядан кийин деп, кандай терапияларды өткөрөсүз негизи? Терапиялар дейм, азыр заманбап терапиялар бар. Мен деле көп нерсени окуп келем. Мына жакында эле Америкага барып окуп келдим. Ошол жерде Колк деген психолог бар. Ал айтып атат, көрсөтүп берип атат. Бүт нерсе биздин денебизде дейт, жана географический картаны окуп атпайсыз, так ошондой биздин денебиз карта. Вот ошол картада ар бир жанакы, даже ооруган, күйгөн жерлерин карасаңар, ошол жөн эле эмес дейт. Ошонун алдында кайсы бир окуя ошол жерге мөөр болуп басылып токтоп атат дейт. Жана ой бутум тартып кетти, ой белим ай деп атпайсызбы? Ошонун баарында маалымат жатат экен. Ошону окуганды үйрөнүш шарт. Мен ошол маалыматка барып, кайсы убакта эмне болгон деген жанакындай эң биринчи себеп башталат. Себептен кийин анан причина, симптом чыгат. Ошон үчүн жанагындай биринчи себеп, эч качан адам сразу мен көчө туруп эле ооруп калдым деген калп. Көчө кондиционер иштеди эле, мен бүгүн грипп болуп калыптырмын деген калп бул. Ага чейин ал адамдын жан дүйнөсү ооруп баштаган. Кичине мурунураак. Мен аларга айтам, могул күнү сенин жашооңдо эмне болду эле? Жолбосо могул жер убакытта момдай деп, ошол бизде причинно-следственный связь деп коет. Бардык нерсенин биринчи себеби башталат. Ошол себептен ал өнүп отуруп, анан тактар пайда боло баштайт, андан кийин көйгөй чыгат. Баарынын байланышы бар. Ошону окуйбуз да биз. Ошонун негизинде сураганда айтат. Ошол деп, ошол жерден тело сразу реакция берет. Мен көп учурда тело менен, дене менен иштеген жакшы көрөм, анткени себеби дене алдабайт. Дене сразу же ыйлап жиберет, же кысылат, же кызарып чыгат, же дагы реакцияны берет. Ошондо анан адамдар ишенет. Жолбосо психология десек, минтип анан сөз менен азыр адамдын баары грамотный да, көп нерселерди билишет. Анан уже денесинен сезгенде гана анан баш берип, бул иштейт турбайбы деп анан түшүнө башташат. Менин максатым ошондо да, мен адамга түшүнүп беришим керек. Сенде болуп атат бул окуя деген түшүндүргөндөн кийин, хорошо, андан мен макулмун дейт да. Эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Сизди кайсыл жактан издеп табыш керек? Кыска нуска кайрылып. Instagram баракчам бар, менин YouTube каналдарым бар. YouTube каналымда дагы болгон билген маалыматтарымды таштап турам. Азыр ары бери жүрүп окугам көп болгон үчүн YouTubeга көп таштай албай атам, бирок аякта жетиштүү материалдар бар. Ошол аркылуу өздөрүн, мисалы үчүн кайсы бир суроолор болсо, кирип ошол жакта маалымат алышса болот. Ал жерде менин дандайларым бардыгы, мен жөнүндө маалымат бар. Instagram баракчада, Telegramда бармын. YouTube'да бармын. Чолпон Серкебаева деп издесе чыгат. Ооба, Чолпон Серкебаева деп издесе чыгат. Ыраазычылык билдирем, атайын убактыңызды бөлүп биздин телеканалга келип бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто заманбап психолог Чолпон Серкебаева болду. Чакырганыбыздын себеби көпчүлүк учурда үйгө конок келсе дагы мен көп байкап калам да, Жазгүл аналгин барбы, ситрамон барбы деп эле менден ушу айымдар аябай көп сурайт, көчөдөн, жумуштан, үйдөн, анан демек ооруп жатат, жан дүйнөсүн дарылаш керек. Себеби психологдор көп айтып калат да, оорунун себеби жан дүйнөдө деп. Эгерде сиздин дагы чарчаңкы болуп атсаңыз,
уктасаңыз дагы чарчаңып калып, эмоцияңызды башкара албай жатсаңыз, же болбосо бир көйгөйдүн бүтө албай жатсаңыз, экинчи көйгөй башталып атса, ден соолугуңузда, үй бүлөңүздө, жумушуңузда, деги эле айлана чөйрөңүздө көйгөйлөрүңүз көп болуп атса, финансылык жашооңуз өзгөрбөй жатса, демек сөзсүз түрдө сизге психологко кайрылуу керек экен. Биз болсо бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кийинки көрсөтүүдөн кайрадан түз эфирде амандашканча сак саламатта туруңуздар.